Илгертен эле көчмөндөр дүйнөсүнүн борбордук аймагы болгон Тянь-Шань өзүнүн стратегиялык жерди ээлеп турганы менен көчмөндөр элдерди кызыктырып келген. Байыркы замандан бери асман тиреген тоолордун этегинде сактар, усундар жана башка элдер жашап өз мамлекеттерин түзүшкөн. 8-9 кылымдарда Тянь-Шань жана анын тегерегиндеги аймактар этносаясий жана миграциялык процесстердин борборунда болгон. Ошондуктан бул жерлерде Түргөш, Карлук, Караханит түрктөрү, Кара Кытай, Кыргыз жана Монголдор сыяктуу көчмөндөр өздөрүнүн мамлекеттерин түзүшкөн. 709-711 жылдары Энисайлык кыргыздар чыгыш түрк каганаты менен согушуп жаткан учурда, бүгүнкү Кыргызстандын аймагында кыргыз элинин түптөлүшүнө зор таасирин тийгизген маанилүү окуялар болуп өткөн. Мындан 1250 жыл мурун, 751 жылы Талас өрөөнүндөгү Талас дарыясында Араб менен Кытайдын сан жеткис аскерлери беттешет. Бул атактуу Талас салгылашуусу тууралуу дүйнө тарыхы боюнча окуу куралдарында кеңири жазылган. Бул салгылашуу эмнеси менен өзгөчөлөнөт? 4 күн бою эки тараптын сан жеткис колу Талас дарыясынын жээгинде ким биринчи кол салат деп күтүп турушту. Ушул аймакта Карлук уруулары жашаган. Алар ал жерде түрк каганаты кыйрагандан жана бийлиги алсырагандан кийин бийлик жүргүзүп жаткан. Алар эң башында Кытай тарапта болууга мажбур болушкан. 4 күндүн ичинде Карлуктар арабтар менен келишим түзүшүп, акыркы күнү кытайларга арт жактан чабуул коюшат. Жеңишке шыктанган арабтар дарыяны кечип өтүшүп, Кытай армиясынын таш талканын чыгарат. Жана араб жазуулар боюнча 100 000 деген жоокер өлтүрүлүп, 20 000ден ашууну колго түшөт. Кытай жазуулар боюнча кытайлар 30 000 жоокер менен согушка чыгышкан. Чындык көбүнчө ортолордо болот. Бул салгылашуу башка салгылашуулардай көрүнүшү мүмкүн. Бири жеңишке жетсе, экинчиси утулду. Бирок бул салгылашуу саясий тарыхый багыттан алганда бардык Орто Азия жана Кыргыз эли үчүн өтө чоң мааниге ээ болгон. Кытайлар Талас дарыясында жеңилгенден кийин 1000 жылдан ашык Орто Азияга алардын буту баскан эмес. Бул жагдай ислам дининин жайылышынын негизги шарттарынын бири болгон. Ушул эле шарттарда көчмөн элдер өздөрүнүн маданиятын сактап кала алган. Андан ары көчмөндөр дүйнөсүндө отурукташкан биринчи көчмөндөрдүн Караханит ислам мамлекети пайда болот. Кара байыркы кыргыз тилинде күчтүү, бекем дегенди билдирет. Бул 940 жылдары болгон нерсе. Караханит мамлекетинин аймагы азыркы түштүк Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан, Батыш Кытай жана Тажикстанда жайгашкан болчу. Борбору Баласагын азыркы Токмок шаарында жайгашкан. Кийинчерээк Өзгөн жана Самарканд шаарлары болгон. Бул ислам дини расмий дин болгон алгачкы түрк тилдүү мамлекет эле. Калктын бир бөлүгү отурукташып жашай баштаганы көчмөн дүйнөсүнө Аль-Фараби, Махмуд Кашгари Барскани жана Жусуп Баласагын сыяктуу алгачкы окумуштууларды берди. Жусуп Баласагындын сүрөтүн 1000 сомдун башкы бетинде көрсө болот.